Улуу мурас көрсөтүүсүнүн бул чыгарылышы Ысык көл областына караштуу Түп районунан даярдалды. Түп районундагы Балбай Баатыр айылынын тургуну кол өнөрчү Кыштообаева Балкыя апа өзүнүн кол өнөрчүлүгү менен тааныштырды. Кичине кезимен эле мындай ошо кол өнөрчүлүктү жакшы көрчүмүн. Себеби 2-класс окуп атканда карган атам бар болчу. Ошонун топусу эскирип калды. Анан тиги баягы карап атамдын эмесинен уялып, анан тиги эжем университетте окучу, ошол шарп алып келиптир Тукабадан. Ошо Тукабаны бузуп, мындай жука помбаркытта бузуп, ошо атама топу тигип бердим. Анан аябай атам сүйүнүп, ойгой сен иштесең болот экен, жакшы тикпедиңби деп атам ошо кийип эметип жүрдү. Кичине кезимен эле жанагы ийне сайгычтарды сайдым, сая берчимин 3-4 окуганда. Андан кийин 7-8 класстı бүткөндөн кийин интернаттан окудум, Киевтан. Интернатта 4 жыл окудум, 11 класстı бүтүп, анан ошол жактан тетиги саймаларды сайдым. Могу туш кийизди мен 9 классымда сайганмын. Мулина көп жеп эле кетти. 14 тиын, 15 тиынден алчумун. Мулина жептерди эмеден. Анан алып барып эле сая берчимин. Түн ичинде да отуруп сайып, күндүз да сая берчимин. Ушуну 1 жылдан ашык сайдым, 1,5 жылда. Анан үйгө келип да окот жасачумун да, картошка оточумун. Мен үйдүн эң эле кичүүсү болчумун. Анан атам, энемдер караган болчу. Ошондо атам 76-77-ге келген. Анан бул туш кийизди ошо 1 жылда сайып бүтүп, анан ортосуна мындай кыжымы Тукабаны кийин эметип салдым да, ортосунда жок болуп турду. Анан кийин тукабалар чыкты. Боз үйдү ушул турмушка чыгып эметкенден кийин баягы элдин боз үйлөрүн көрүп эмете баштадым да, карасам оңой эле экен жасай турган деп. Анан алардын да ой союсу жок болчу. Жөн эле мындай эле кийизден жасап эметчү. Анан баягы боз үй табылбай, баягы элдерге ошентип калчу да. Анан карап туруп, анан баягы кийизин жасап үйрөндүм. Чий алып келип токуп, чийди сого баштадым. Энеме көрсөтүп чийди согуп, анан кийиз баягы чогуу окуган балдарды, кыздарды алып келип чакырып, анан тебелеп, анан энем көрсөттү, мындай басасыңар деп басып үйрөнүп эле анан кийиз жасап эметип калдым. Анан как раз ошондо 11 классты бүттүм бияктан. Анан институтка өтүп калдым бияктан. 11 классты бүттүм, анда 11-жылдык болчу. 11 классты бүтүп, анан бул эмеден университеттен окудум. Окуп 4 жыл окуп бүтүп, анан Нарынга барсам, анан аякта боз үйлөр бизден башкачараак экен. Ошондо сиз эми ошол боз үйдү бул туш кийизди 1 жылда сайып бүткөн экенсиз. 1 жылдан ашыгыраак. 1 жылдан ашкан. Бир боз үйдү канча убакытта жасап бүтөт экенсиз? Анан боз үйдү кийиздери болсо эле бат эле жасалат экен. Жыгачын ким жасап берет? Ал жыгачы мындай заказ бериш керек экен. Жыгачы оңой менен бүтпөйт да, себеби элде көп мындай жок экен да. Бул боз үйдүн жыгачын Тоң районунан алып келдим. Азыр мен 74-кө чыктым. Ошого чейин 4 боз үй жасадым. Aşıklığa odun gelindi. Шырдактарыңыз, кийиздериңиз тууралуу айтсаңыз. Кийиздерим энем шырдак жасачу. Анан өзүм деле институттан жакшы окудум. Комсорг болуп иштечүмүн группада. Анан жарым орус, жарымы кыргыз болчубуз. Анан ынтымактуу болуп жакшы окудук. Анан сразу бизди кыргыз кыздарды Нарынга жиберди. Нарынга жиберди ата университеттен, ошол жака баргыла деп. Ошол жакта да иштеп жүрдүм. Анан кооз экен, алар мындай ою эле жасайт экен да эмелерин. Анан кийин 1-2 эле боз үйдү көрдүм, ошо кийизден оюп боеп туруп кыз анан жасаса болот экен деп эле анан жасап калды. Кийизден жасасаңыз болот беле? Болот болчу. Анан атай бул кийизден көпкө чейин тигилет экен. Анан муну тиги мындай бычып эле жасаган машинеге да жүрөт да, кээ бирлер машинеге да жүрүп бул бат бүтөт экен.
батып бүтөт экен. Муну 1 айда бүтүрдүм. Ал эми кийизден жасаганды 2-3 жылга чейин барат экен. Сен аны аябай тигиш керек. Чийди каяктан табасыз? Чийди бу көлдүн жээгинде балдарым алып келип берет. Көрсөтөм, мында алып келип бергиле деп алар алып келип берет. Анан арчыйм. Арчып туруп 1 жыл коюп коем. Катуу болуп эметет. Баягы чиригендерин алып салабыз, жарабагандарын. Анан эме кылып эле анан согом. Чийди деле ушул 1 айда соксо бүтөт экен, 2-3 жыл. Анан сизге ошо жардам бергендер барбы же өзүңүз эле? Эми кийин келиндерим жардам бере баштады. Келиндерим. Анан тиги балдарым, чийлеримди балдарым алып келип берет. Аларга көрсөтүп койчумун, мындай соккула деп. Анан алар деле сого башташты. Атай боз үйгө илинип, колу арчы. Мурда кол арчыларды жалаң ушундайларды берип жүрдүк. Кийин эле полотенцага өтө баштадык. Анан могуреки торлору деле оңой экен. Жанагы жиптен алып эле түйсө болот экен. Бат эле бүтөт экен. Эми бирок бир топко чейин согот да, муну киши көп көтөрөт. Өзüm деле сайдым көп, келиндерим де саят, кийинки учурда кыздарым да сайып калды. Бул ичик, козунун терилери. Алып туруп буларды ашатып, айран куюп, уксуздан куюп, туздан салып туруп, бир жума турат. Бир жумадан кийин анан бетин кырып салып туруп, жылы сууга жууп, терисин аябай ийлеш керек. Балдарыма ушалаттырам, аябай жумшак. Аял ичик. Эркектики деле ушундай, эркекке деле жасап бердим. Мурда мындай сапожка кийип, такасы бар да, эме кылчумун, анан кийинки кездерде оор болуп баратат бул. Көп кие албай, сандыкта эле жатып атат. Анан эми катып койдум, балдарым, келиндерим кийер деп. Ооба. Erkek baldarım var. Ошоголорго келин алып берип, анан муну тигип белендеп коем, эрте белендеп коюп, эми азыр дагы окуп аткан балдарым бар институтта, неберелерим. Анан ошолорго эртеле тигип койгонмун. Эртеле тигип, жана үйдө дагы 2 кызым жүрөт. Кокустан өлүп калсам, кийин эме болуп калбасын деп, бу 2 кызыл көшөгөн 2 кызга тигип койгом. Жугумду, ийкемдүү келин бол. Акчылтой келин бол. Рызкы кешикти кошо ала келген келин бол. Биз алдыңкы бала келин бол. Жакса күйбөгөн. Tuşuңду кезейин, ала жипти чечейин, куттуу болсун кадамың сенин. Кичинекей медерим, тегеренип кетейин, аман болгон карагым менен. Тай-тай, балапаным кас-кас, келечекке
Алгалай бер талпына, кадамдарың турсун тыйылбай. Атаң отан жетелеп, алып келип. Тай-тай, балапаным қас-қас, келечекке қарай. Алла, ушул балабыздын жашын узак кыла көр. Турмушунда чалынбай жолу түз болсун. Жашы толук 100 болсун. Бактылуу талайлуу болсун. Эн атасынын кыргыз элибиздин ырыскысы болуп, алдыңкы жигиттерден болсун. Элдик жигиттерден болсун. Амин Алла. Тай-тай, балапаным қас-қас, келечекке қарай, қадамыңды бас. Чыгармачылык сапарыбыздын кийинки бөлүгүндө Түп районуна караштуу Түп айылынын тургуну көп жылдардан бери Кыргыздын улуттук ат жабдыктарын көркөмдөп жасап келген кол өнөрчү аталган айылдагы орто мектептин мугалими Бактал Убайдылдаевдин өнөрканасына келдик. Азыр мен Кыргыздын улуттук ат жабдыктары менен иштейм. Көп жылдан бери 30 жыл болуп калды. Жалаң Кыргыздын улуттук ат жабдыктары аларга ер токум, камчы, көмөлдүрүк, куюшкан, тердик, басмайыл, атка эмне керек ошонун баарын жасайбыз. Көп жыл болду ушу мен иштейм. Андан сырткары сүрөт тартам. Кыргыз улуттук буюмдарын жасайбыз. Кыргыз ээри негизинен көк теректен суу кезинде чабылат. Аны көлөкөй жерден чабуу керек да, күнгө чыгарбай. Bir 10-15 күндөн кургайт. Кургагандан кийин муну жылкынын уйдун терисинен капташ керек. Майда каптап бүткөндөн кийин, бул бүткөндөн кийин капталгандан кийин кашы капталат дегенде. Кашы капталат. Кашын кооздош үчүн азыр ар кандай методдор менен кооздойбуз. Мисалы, мына топчулар деп коет. Бул топчулар Кыргыздын атайын узорлору бар биякта, улуттук оюлар бар. Оюлар. Булар каштан 2 капталына коебуз мындайынан. Жевден улуттук атайын узорлор чүлгөн оймолор. Аны мындай кадап коебуз. Бул кадалгандан кийин муну акырын өгөө менен жылмалап коебуз. Колго тоскоол кылбаш үчүн. Жана ушундай эле кашка дагы үстүнө катайбыз бул жерге. Жана 3 капталына. Бул жев да, жевден кадап болот. Жана мелхиор деп коет, ал күмүш бар составында. Эң кооз материалдардагы бекем составында күмүш бар. Сол каптан уруп коебуз. Мына бул кооздук үчүн жана ушундай тоголуу кайчыларды алдына капталдардын алдыларына уруп койсок болот. Бул уруп бүткөндөн кийин атайын кайыштар, кара кайыштан бычылат үстүнө. Үстүнө бычыл кийилет. Жана капталдарына кийилет. Ошондо могул уйдун териси капталып атпайбы? Мыктар менен бай. Бул мактын баары көрүнбөй калат да, жалаң кара кайыш болуп калат. Кара кайыш болуп, могул мыктардын баары көрүнбөйт, өзүнчө бир сындуу көрүнүп калат да. Бул кайыш менен капталып бүткөндөн кийин буган желдик деп коет.
желдик ээрдин 2 капталы болот, каптыргасы. Ошол жака желдик салынат. Булгардан кичи кайыш болот. Мына момундай кийилет. Ичинде кийиз болот. Кийиз. Аттын жону жоорубаш үчүн кайыштан жана булгардан мындай желдикти кийип коебуз. Желдик кийирет, кийилгенден кийин могу жипти тартып коебуз байлап ичинен. Бул чыкпай калат. Жана ошондой эле буган бул бүткөндөн кийин тердик салынат. Тердиктен кийин басмай салынат. Куюшканы салынат. Куюшкан жасалышы бул куюшкан менен көмөлдүрүк эмне себептен тагылат? Куюшкан бир чети кооздук үчүн, бир чети кыргыз жери баягы тоо таштуу жер болгондуктан баягы малчылар, ар бир көчмөн элдер тоого мал жайганда же көчкөндө, тоого чыкканда, тоодо түшкөндө куюшкан кармап турат эрди жылдырбай алдыга. А көмөлдүрүк болсо, көмөлдүрүк тоого чыкканда артка эрди жылдырбайт. Аттын төшүнөн илинет. Чоң ат болобу, кичинекей ат болобу, бунун өзүнүн өлчөмдөрү болот. Ошол боюнча тагылат да, бул кооздукта болот, анан эрди артка жылдырбайт. А куюшкан ылдый чүрбөйт. Эки жакта болот да, бул атайын. Кооздук үчүн жана эрдин эки жакка жылып кетпеш үчүн. Бул эр мындай айтканда бүтүп деле калды да. А үстүнө эле кайыш капталат. Каптанына кайыш капталат. Болду. Жабдыктардын баары бүттү. Мунун үзөңгүсү даяр. Үзөңгү бул атайын куйма үзөңгүлөр жезден куюлат. Салмактуу, көрүктүү болот. А жөнөкөй үзөңгүлөр бул эрге жарашпайт. Себеп дегенде бири-бирине байланышпайт. Бул камчынын алаканын, азыр камчынын алаканын машинка менен атайын булгары кайыштары тиккен машинка 23 А класс деп коет. Ушул машинканын жардамы менен азыр камчынын алаканын тигебиз. Илгерки машинка бул, илгерки. Ана машинка менен камчынын алаканын тигидөбүз. Мына камчынын алаканы азыр даяр болот. Бул алакан даяр болуп бүткөндөн кийин буган өрүлгөн сапты саптап алакандап, андан кийин табылга бекитебиз. Кыргыз эрдин кашы эң бир көркөмдүү чыкканда, муну куш баш эр деп коет да. Куштун мойнунда ийилип турат ушундай көркөм. Муну дагы ылдыйраак кылса андан сонун көрөт, бирок ушул эң жакшы көрүнөт да. Бул эмне себептен ушундай жасаган? Илгери ата бабаларыбыз да мындай ойлонуп жасашканда муну билек илинип турат бул жерге. Себеп дегенде, оодарышка чыкканда балбандар билектен кармап туруп тартышкан. Ошол каш ушуган атайын ылайыкталган. А бул орус эр жапып жана атка жапып отурат да, улак тартканга өтө ылайыктуу болгон. Ошондон айырмаланат. Бул аттын өлкөчүн атайын менен жыгачтан жасалган. Аттын формасын жасалган да, формасы. Кардарларга келгенде алар айтат кээ бирөө, чоң кичинекей деп. Эң чоң атка мындай чоңураак болот, эни кичирээк атка кичирээк. Ушуну ушундай өлчөмдө жасап, жыгач даяр болгондон кийин, темирлерди ширетебиз. Ширетүү менен алдыңкы каш менен арткы кашты эки капталына ширетип бүткөндөн кийин тешилген жерлер бар. Ал жерге болт менен бекилет. Бекилгенден кийин бул даяр. Даяр болгондон эле бул жерден атайын сызма деп коет. Ошол бекилет. Бекилгенден кийин сыртынан кайыш кийилет. Кайыш кийилет жана желдик жасалат. Бул эң оңой жана эң бат жасалган эр токумчулар. Улакка эң ылайыктуу эрлер ушулар.